Sizdi айланып өтүп эле алып келип атышат. Эмне болуп кетти? Же түшүп кеттиңизби? Айлаған жоқ, бүгін Жок, коалиция болгон жок да. Өткөндө да ушинткенден сиз айткансыз. Эмне үчүн бизди айланып өтүп кеттиңер депчи. бүгін ертең менен келди кандидаттар. Фракция жетекчилери менен чогулдук. Жок, коалиция караш керек да. Ооба, караш керек туура. Анан кандай анан? Өкмөт өзү легитимныйбы, легитимный эмеспи? Бул да нелегитимный болуп калышы мүмкүн да. Эми чогуу чечебиз да. Качан? Азыр бекитип коебуз да. Же сиз отставкага бериңиз. Коалицияны тараталы. Канат Киргизбекович, мыйзамды бузуп атабыз да. Болбойт да мындай. Баягы президент айтпадыбы? Сол бизде. Мыйзамдын астында баарыбыз тең жооп беребиз депчи. Анан өкмөт башчысы бузса, коалициянын жетекчиси бузса, экөөлө чече берсе, кандай анда? Болбойт да, анда бизде парламенттин жетекчилиги эмне отурат анда? Бул нелегитимный болот. Буга премьер-министр түздөн түз жооп берет анда. Коалициянын жетекчиси да жооп берет анда. Муну баары көтөрүп чыгат. Президент айтпадыбы, мыйзамды бузбайлы мындан кийин депчи. Бүт эле сөгүш берип атасыңар го, ошол Совбездин жыйынынан кийин Кыргызстанда да жетекчи сого калган жок. Бүт сөгүш берип атасыңар. Мыйзамды аткарбайсыңар депчи. Давайте дегенде коалициядан карайлы да. Анан кийин алып кирели да. Менин сунушум ушундай да. Рахмат. Рахмат, Муктаревич. Эми муну чогуу чечебиз го. Бул коалициянын жетекчилери, фракция жетекчилери, мен ойлойм, ар бир жетекчи өзүнүн фракциясы менен макулдашат. Эми мындай айтса да болот, бир жагынан, экинчи жагынан эми чогуу талкуулайбыз да, Муктар Юсупович. Эми эгерде андай принципиальный маселе болсо, кийинки фракцияны карап туруп, хорошо, коалиция карайлы. Аны биз чечели азыр. Эгерде коалиция карай турган болсо, коалициянын жыйынын өткөзөбүз. Муктар Юсупович, биз фракциянын жетекчилери менен консультация кылдык. Ал кишилерге баардыгына келди. Конституцияга шайкеш мыйзамдуу келип атабы деген маселени колдойм, бирок бул биринчи эмес да. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. Мына Иса Шыкуович отурат, Акмет Турдубаевич отурат. Мурунку эле бир министрлер экиден кетип атканда, ошондо аябай мына Куатбек Айлчевичке комитеттен да премьер келген эмес, катуу неме талап коюлган да. Коалициянын макулдугун алмак тургай, в курсе коюп койбойсуңарбы, эртең менен фамилиясын берип койбойсуңарбы дегенге чейин бардылган да. Мен азыр эстеп кеттим да. 325-кабинетте. Срочный чогулганда.
бир эмес 2 жолу болду. Ошондуктан Исашевдин кочуга көнөйүн деп деле калдык. Эмне үчүн бул болуп атат? Анткени парламентский дух жок. Коалициянын лидери катары эмес, негизи эле парламентте дух жок андай. Өкмөттү биз чечебиз деген маселе жок. Давно өкмөттү парламент чечпейт. Буну ачык айтыш керек. Моюнга алыш керек. Бул уланып келет. Эгер ушул маселени карайбыз десек, анда парламентте бул маселени караш керек. Конституциянын багыты, конституциянын нормалары. Кээде айтып калабыз, парламенттик мамлекетпиз деп, ушул маселени мыйзам аткарылышы барбы бизде, конституция аткарылып атабы, жокпу деген. А так бул өтө туура көтөрүлгөн маселе. Өтө туура көтөрүлгөн маселе. Ошондуктан мен буга кошулат элем, анан кийин Мухаммедкалый Дүйшөкевич азыр маселе кандай чечилет билбейм. Мына санаган 700 миллионго чейин деп кандай метод менен санап чыктыңыздар? Бул бир гана биздин приграничный райондордо эмес, Бишкек шаарында дагы болуп аткан мына стройкаларда, башка иштердин баарында, керек болсо ошол ашканаларда дагы бүгүнкү күндө ошондой эле көрүнүш. 60 күндө чыгып бул маселени мен да козгодум эле бир пленарный заседанияда. Андан тышкары жанагы коңшу мамлекеттерден келген жанагы студенттерибиз бар. Мединституттарда окуп аткан, контракттары 2 эсе көбүрөөк. Андан тышкары дагы алардын дагы ушундай эле көйгөйү бар. 60 күндүн ичинде кайра чыгып, окуудан отрыв болгондон кийин кайра кирген. Ушул проблеманы дагы кошо камтып кетсек жакшы болот эле. Мен да сизге предложение берем ушул законопроект боюнча. Анан кийин айтып берсеңиз, методиканы канча адам деп канча чыгардыңыздар 700 миллион боюнча. Эми урматтуу Айнур Шармаматовна, биз методиканы мындай болжол менен эле чыгардык. Биз негиз катары 150 000 мигрант, эмгек мигранттарын алдык. Себептен биз эсептеп чыктык айыл өкмөт райондордун санын, анан выборочно айыл өкмөттөгү ошол айыл өкмөт берген маалыматка карата, мисалы үчүн орточо эсебин чыгардык дагы ошол 150 000 деген цифрага чыктык да. Ошол 150 000ди биз 8 айга көбөйтүп туруп, анан 500 сомго чакканда ошол цифрага чыктык. Эми ал иш жүзүндө уже даана белгилүү болот да. Эң негизгиси биз ойлойбуз, биринчи кезекте бул мыйзамдын иштешине бизде ишенич, ошол эмгек мигрант өзү кызыктар болот го деп ойлоп атабыз. Себеп дегенде жума сайын 200 сомдон тиги ар кимге төлөгөндөн көрө бир жолу 500 сом төлөп, мыйзамдуу жолунда иштейт элек деген өздөрүнүн каалоосун угуп ушундай ойго келип атабыз да. Анан сиз айтып аткан туура 59-күнү алар бир жолу кирип чыкканга мажбур болуп атышат. Эми бул мыйзам менен аны өзгөртө албайбыз. Буну анын эки эле жолу бар. Биринчи жолу ал эмгек визасын алып, биротоло баягы бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамдын негизинде эмгек визасын алып, уруксатты алып, баягы татаал процедураны өтүү менен иш алып барса болот. Эгерде 2 айда бир жолу кирип чыкпайм десе, экинчи жолу биз ал дагы бир мындай бир аз татаалыраак жол, ошол эки мамлекеттин ортосундагы визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу боюнча. Ошону да карап чыксак болот. Бул менимче дагы ишке ашырса болот. 60 күн эмес, мисалы үчүн бир 120 күн деп ушу Өзбекстан менен в частности карап чыксак болот да. Андан тышкары мына санариптештирүүнүн негизинде мен ойлойм да, мына пограничный службаны канча жолу айтсак да мойнуна алышпайт, ушундай кирип чыгып атышат дегенде. Ошону ошол жерде санариптештирип, камераларды коюп, башка нерселердин дагы коюп, чтобы они не соприкасались, кирген чыккан адамдагы ошол жерде пограничный службанын адамдары менен соприкосновение болбой өтө турган бир программное обеспечение кандай кылсак ушуну ишке ашырсак дагы ушундай коррупционный рисктер дагы мындай бир немеге келет эле да. Кроме этого, пограничный служба менен миграционный службанын ишин дагы именно ушул эмгек мигранттар менен кошо бир процедура положенияларында оңдоп кетиш керек деп ойлойм. Рахмат, мыйзамыбызды колдойм.